Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Америкадагы шайлоодон 3 жума өткөндөн кийин акыры Дональд Трамп бийликти Джо Байденге расмий түрдө тапшырып бермей болду. BBC'nin эксклюзивдүү 100 айым аттуу долбоору. Башкаларды шыктандырган таасирдүү айымдардын тизмеси. Желим колгаптар олуттуу экологиялык көйгөй жаратууда. Жыл сайын 150 миллиард колгап таштандыга ыргытылат. Американын маалымдоо каражаттары президенттик шайлоодо утулганы тууралуу 16 күн мурун жар салгандыгына карабай Дональд Трамп эми гана акыры бийликтин Джо Байденге өткөрүлүп берилишине жол берди. Дүйшөмбүдө Мичиган сыяктуу маанилүү штаттарда Трамп жеңилип, Джо Байдендин жеңиши тастыкталды. Пенсильваниянын жогорку соту Трамптын юристтер тобунун миңдеген добуштарды жарактан чыгаруу аракетине бөгөт койду. Трамптын жыйынтыкты жокко чыгаруу амалдары түгөнүп баратса да, ал шайлоо жыйынтыгына жана жалган добуштарга эч качан моюн сунбасын Твиттерине жазып чыкты. Буга карабастан Байдендин мурунку кеңешчиси Мо Велла президенттин кызматташууга барганы алга карай маанилүү кадам болгонун айтты. Бул биздин улуттук коопсуздук үчүн, өкмөттүн иши улана берилиши үчүн жана бийликтин тынч жол менен өткөрүлүп берилиши үчүн өтө маанилүү нерсе. Мунун бардыгы өтө олуттуу маселелер. Байден менен Харристин командасы ошол агенттиктер менен байланыш түзө башташы керек. Бул каражаттар ошол нерселерге жол берүү үчүн бошотулушу керек. Республикачыл партиянын абройлуу сенаторлары Трампты көндүрүүгө аракет кылып атышты. Алардын негизги донорлору баш болгон 160 бизнес жетекчилери президент тутулганын мойнуна албаганы Америкага зыян келтирүүдө дешти. Питер Вайнер жазуучу жана республикачылардын серепчиси. Караңыз, демократия күчөп жатат. Көптөр мыйзамга таянбай туруп эле өзүн өзү башкарып жатат. Бирок коомдун ар бир катмары ар башка чындыкты жашап жаткан эркин өлкөнүн мисалын алчу болсок, башкарууну оңой кылган бир ууч эреже жок. Башкаруу өтө оор болуп калат. Ал эми Трамп ошондон пайдаланып жатат жана тилекке каршы ал ийгиликтүү болууда. Эми мындан ары Джо Байдендин командасы федералдык казынаны жана кеңселерди колдоно алат. Мындан сырткары Байден улуттук коопсуздук боюнча билдирүүлөрдү алып турат. Байдендин командасы билдирүүсүндө Трамптын соңку кадамын Америка Кошмо Штаттары кабылган көйгөйлөр менен алып барышууда керектүү кадам деп сыпаттады. Ал көйгөйлөрдүн арасында пандемияны көзөмөлгө алуу жана экономиканы жөнгө салуу сыяктуу маселелер бар. Байден кызматка 20 январда киришери күтүлүүдө. BBC'nin 2020 жылы башкаларга үлгү боло алган таасирлүү 100 айымдын тизмеси чыкты. Тизмеге глобалдуу пандемия учурунда алдыңкы катарда эмгектенген медицина кызматкерлери жана окумуштуулар киргизилген. Бул болуп көрбөгөндөй башаламандыктын жылы болду. Илимден саясатка, саламаттыкты сактоодон искусствого чейин аялдар глобалдык пандемияга каршы күрөшүү боюнча алдыңкы сапта турушту. BBC'nin 100 айым тизмеси 2020 жылы өзгөрүүлөрдү алып келген, шыктандырган айымдарды белгилейт. Алардын бири Опал Томети. Ал АКШдагы каралардын өмүрү маанилүү аттуу жүрүштү негиздеген 3 айымдын бири. Жалгыз эле АКШда эмес, дүйнөнүн булуң бурчунда жашаган каралардын өмүрү маанилүү деп ойлойбуз. Каралардын өмүрү бүткүл дүйнө боюнча маанилүү. Саясатта болсо, Финляндиянын премьер-министри Санна Марин жалаң аял кишилерден турган коалициялык өкмөттүн лидери. Улуу муундун арасында чечимдерди кабыл алгандар келечектин көйгөйлөрү үчүн эч нерсе кылган жок деп эсептейм. Ал эми кино тармагында болсо, актриса Мишель Яо Голливудда башка улуттардын көрсөтүлбөгөнү тууралуу үн катты. Азиядан чыгып Америкага барганымда сени ал жерде
азчылыкты түзгөн катмардын өкүлү катары карап калышса, кызыктай сезимдер пайда болот экен. Бул мен үчүн жаңы түшүнүк болду. Мурда болуп көрбөгөндөй татаал быйылкы жылы дүйнө жүзү боюнча сансыз аялдар башкаларга жардам берүү үчүн түрдүү тобокелчиликтерге барып жатты. 100 аял тизмесиндеги биринчи ысым ошолорго арналып атайын бош калтырылды. Бұл тізмеде қырғызстандықтар бар. Сіз көріп жатқан BBC жаңылықтарды улантабыз. Түркияда 2 жыл мурун Сауд Арабиялық журналист Жамал Хашогинин өлүмүнө байланыштуу айыпталган саудиялык расмийлердин үстүнөн сот иши кайра башталды. 20 айыпталуучунун баары сыртынан соттолууда. Рядхаларды экстрадициялоодон баш тартты. Уюштуруучулар деп болжонгон 2 киши Сауд Арабиясынын де-факто лидери мураскер принц Мохаммед бин Салманга жакын адамдар. Бирок жабык өткөн былтыркы Саудиянын соту экөөнү актап чыккан. Кытай топурак үлгүсүн чогултуу максатында айга космостук аппаратын жөнөттү. Мекендикке Чанчжэн 5 ракетасы менен учурулган Чанье 5 аттуу робот аппараты жерге декабрдын ортосунда кайтып келиши керек. Америка менен Советтер Союзу анализ үчүн айдын топурагын алып келгенден бери 40 жылдан ашуун убакыт өттү. Кытай айга аппаратын учурган 3-чү өлкө. Кытай премьери Си Цзиньпиндин Японияга иш сапары пандемияга байланыштуу артка жылгандан бери биринчи жолу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Токиодо жолугууда. Пресс жыйында Япон министри Тошимитсу Мотеги эки мамлекеттин байланыштары бүтүндөй регион үчүн эң маанилүү экенин белгиледи. Эки күндүк сапары учурунда Кытай министри Ван Yi Япониянын премьер-министри Йосихиде Суга менен да жолугат. Россиянын коронавирус вакцинасынын үстүнөн иштеген окумуштуулары алардын дарысы 95% жигердүүлүгүн көрсөткөнүн билдиришти. Спутник вакцинасынын 2 дозасынын баасы $20 да жетпейт дешиди алар. Бул америкалык вакцинадан арзан, бирок Оксфорд университети чыгаргандардан кымбатыраак. Россия миллиардтан ашуун доза чыгарууну пландап жатат. Клиникалык сынактар дале уланууда. Кембридж университетинин китепканасы Чарльз Дарвиндин миллиондогон долларга тете эки кол жазмасы 20 жылдан бери табылбай койгонун жар салды. Бир нече жолу дыкат издөөдөн кийин кураторлор кол жазмалар уурдалып кеткен деген бүтүмгө келип, аларды табууга коомчулуктан жардам сурашты. Кол жазманын бирөөндө 19-кылымда жашаган биологдон жан жаныбарлардын кайдан тараганын изилдеген атактуу өмүр дарагынын сүрөтүнүн эскизи тартылган. Пандемия шартында желим колгаптар адамдын ден соолугун коргоп келүүдө. Бирок алар айлана чөйрөгө олуттуу көйгөй да жаратууда. Латекс желими чирип жок болуш үчүн 100 жылдай убакыт кетет. Учурда окумуштуулар бул маселенин чечүү жолун табышты окшойт. BBC-нин илимий кабарчысы Ричард Уэсткот баяндайт. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 150 миллиард жуп коргоочу желим колгап таштандыга ыргытылат. Алардын көпчүлүгү синтетикалык жана таштандуу болуп, ондогон жылдар бою жатат. Ковид мындай эң чоң экологиялык көйгөйдү дагы курчутууда. Ошондуктан Британиядагы Кренфилд университетинин окумуштуулары планета үчүн жакшыраак болгон желимдин жаңы табигый түрүн ойлоп табышты. Бул мунайдан жасалган синтетикалык желим 100 жылдай убакытта чирейт. Бул каучуктуу дарактардан алынган табигый желим болсо, 1-2 жыл турат. Каучуктуу желимдин жаңы түрү бул лабораторияда жасалды. Жана айтымында бул зат бир нече жумада чирип жок болот. Табигый желимдин түрү адамдарда аллергия пайда кылбайт. Ал тезирээк да жасалат. Бирок эң чоң пайдасы көмүртек бөлүп чыгарууда болушу мүмкүн. There is a fantastic opportunity, Richard. If we go into natural Бул укмуштуу мүмкүнчүлүк. Эгер биз көмүр кычкыл газы, суу жана күн энергиясы менен чоңойгон каучуктуу дарактардан жасалган табигый желимге өтсөк, анда чын эле айлана чөйрөгө жакшы болмок. Атмосферадагы ашыкча көмүр кычкыл газынын 50% каучуктуу колгапка айланмак. Atmospheric carbon could be turned into rubber gloves. Долбоорду ири медициналык компания каржылап, жаңы колгаптарды Малайзияда чыгарууну баштап жатат.
Bir neçe айга созулган коронавирус чектөөлөрүнөн кийин көптөгөн азиялыктар учурдан пайдаланып, үй жайын оңдоп түзөп алышты. Буга боек, үй эмеректери жана үйдү кооздогон буюм тайымдардын соодасы кызуу жүргөнү далил. Сара Томс Сингапурдан баяндайт. Пандемия стилинде жасалган үйдүн ичи. Коронавирус учурунда үйдөн чыкпай олтуруп, сингапурлуктар дизайнер интерьер болууга кызыга баштады. 24 саат бою үйдө отуруу өтө көп убакыт. Ошондуктан өзүбүз сүйлөшүп, чер жазып отурууга ыңгайлуу жер жасоону чечтик. Килем сатып алдык. Мындан башка жасалгалоочу нерселерди сатып алып, алар менен үйдүн ичин кооздодум. Апрелден июнга чейин 4 аптага дүкөндөр жабылууга аргасыз болгондон кийин бул үй эмеректерин саткан чакан дүкөндө соода өстү. Жаңычылдык киргизип, бүтүндөй жаңы атмосфера керек болду. Бул нерсе психикалык туруктуулук үчүн чынында маанилүү. Ири компаниялар да андан пайда таап жатат. Швециянын үй эмеректерин саткан IKEA дүкөндүн онлайн соодасы жылдын оор учурунда Түштүк Чыгыш Азияда 2 эсеге өскөн. Жада калса азырда чектөөлөр жеңилдегени менен үй жасалголоочу каражаттарды адамдар дали сатып алууда. Толук оңдоп түзөө иштерине караганда, үй эмеректери сыяктуу арзаныраак буюмдар менен өзгөртүү жасоо популярдуу болуп келди. Бул жерде айрым ири компаниялардын ашкана буюмдары, жаздыктар жана килемдер бар. Адамдар дубалдарында жасалгалап жатат. Апрелден июнь айына чейин Сингапурдагы Nippon боекторду сатуучу компаниясынын соодасы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1000% өскөн. Сүрөттөр да дайыма популярдуу. Бирок жапжашыл, кызгылт сары, күп-күрөң сыяктуу табигый түстөргө суроо талап өстү. Адамдар үйүн ичинде сырттагы түстөрдү көргүсү келет. Мода дүйнөсүндөгү адистер көңүлдү жайгалган шаан шөкөт буюмдарына көбүрөөк басым жасалышы керектигин айтат. Адамдар үйлөрүн мейманканадай кылып өзгөртүүгө аракет кылып жатат. Бул жакшы жөрөлгө. Ошондуктан керебет төшөнчүлөрдү жана башка үй буюмдарын сатып алуу жакшы нерсе. Пандемия уланып жаткан чакта бизнестер кайра жанданыш үчүн көп убакыт кетет. Эгер адамдар жумушсуз калам деп кооптонсо, акчасын көп коротпой калышы мүмкүн. Азырынча жаңы килем, диван же бир аз боек сатып алып үйүн жасалгалап турса, адамдар үйүн ичин дагы да кооздукка бөлөйт. Эми спорт. Өткөн түнү Премьер-лигада Саутгемптон таблицанын 3-чү сабына көтөрүлүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберди. Оюнда клубка кайра кошулган Тео Уолкотт 1-чи голун киргизгени менен Вулверхэмптон менен беттеш 1-1 болуп тең аяктады. Крис Вуд тепкен жалгыз гол менен Бернли командасы Кристал Паласты утуп, сезондо 1-чи жолу жеңишке жетип, тизменин акыркы 3 сабынан жогорулады. Бүгүн түнү болсо Чемпиондор лигасында бир катар матчтар өтөт. Кай Хаверц менен Тиаго Силва Челсинин курамында франциялык Рен командасына каршы ойнойт. Ал арада Манчестер Юнайтед Стамбулдун Башакшехир командасын кабыл алат. Манчестер Юнайтед Европа мелдешинде түрк атаандаштары менен болгон 4 беттештин 3-өндө утулуп калган болчу. Жаңылыктар соңунда крокодилдин тиштеринен күчүгүн сууруп чыккан кишини көрөлү. Бул тасма Флоридада тартылган. Ричард Вилбанкс деген кишинин Кинг Чарльз Спаниель тукумундагы Гүннер аттуу күчүгүн крокодил тиштеп сууга сүйрөп кетиптир. Ричард коркпой көлчөгө кирип барып, күчүгүн аны тиштеп алган крокодил менен чогуу суудан сууруп чыгыптыр. Гүннер жаракат албасын деп өзүңүздөр көргөндөй Ричард крокодилдин орсок тиштүү жаагын чоң ачып, күчүгүн куткарып алган. Үй жаныбарыңызды коргоп калуу үчүн ушундай эрдикке барат белеңиз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова BBC Кыргыз Checkit.com сайтына да баш багыңыздар, саламатта болуңуздар.